Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы. 7-класс, 2-чейректин 1-сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы тегүүчү машиналарга кам көрүү. Сабактын максаты. Биз бүгүн силер менен тегүүчү машина жөнүндө, анын түрлөрү жөнүндө маалымат алабыз. Тегүүчү машинада иштөөдө коопсуздук эрежесин сактоону, ага кам көрүүнү үйрөнөбүз. Ошондой эле силер менен тегүүчү машинаны иштетүү аркылуу тактыкка, тазалыкка, сапаттуу иштөөгө тарбия алабыз. Тегүүчү машина. Тегүү машинасы тегилүүчү буюмдардын бөлүктөрүн тегүү жана жасалгалоо ыкмасы менен бириктирүүчү түзүлүш. Тегүү машинасы жеңил өнөр жайынын кийим, бут кийим, тигүү жана башка тармактарында, ошондой эле үй тиричилигинде колдонулат. Тегүү машинасы 18-кылымдын экинчи жарымында пайда болгон. 1814-жылы австриялык тегүүчү Йозеф Мадерсбергер учуу көздүү ийнени ойлоп чыгарган. 1845-жылы АКШ жараны Элвис Хоу чөлмөктүү машинаны түзгөн. Аткарган иши боюнча тегүү машинасы тегүүчү, жөрмөп тегүүчү, топчу кадоочу, сайма сайуучу жана башкалар болуп бөлүнөт. Анын универсал жана атайын түрлөрү да бар. Тегиштеги жиптин айкалышына жараша тегүү машинасы чөлмөктүү тегүүчү жана тизмектүү тегүүчү болуп айырмаланат. Чөлмөктүү тегүүчү бир ийнелүү универсал тегүү машинасы кеңири таралган. Ал ийне, жип тарткыч, чөлмөк жана кездеме жылдыргыч механизмдеринен турат. Тегүү машинасынын конструкциясы жылдан жылга татаалданып, ылдамдыгы тездетилүүдө. Тегүү машинасынын механикалык кол же бут менен иштетилет. Ошондой эле электромеханикалык микропроцессор менен башкарылуучу түрлөрү бар. Бул түрлөрү компьютер тегүүчү машинасы деп да аталат. Тегүүчү машинага кам көрүү. Тегүүчү машина ишти баштоодон мурун тазалыкты талап кылат. Себеби тазалык ар кандай жумуштун ийгилигинин жана сапатынын башаты. Иштин башында же иш бүткөндөн кийин сөзсүз тегүүчү машинанын ар бир бөлүгүнүн тазалыгына көңүл буруу зарыл. Себеби жумуш учурунда тегүүчү машинанын ички деталдарына жиптин үзүндүлөрү, материалдын кыркындылары калып калышы мүмкүн. Аны тазалап койбосо, тегүүчү машина жай иштеп, бара-бара иштен чыгышы мүмкүн. Эгер тегүүчү машина электр менен иштөөчү болсо, анда ичинде топтолгон калдыктар машинанын кыймылдатышына күч келтирип, анын бузулуусуна жана өрттүн чыгуусуна алып келүүсү мүмкүн. Тегүүчү машинанын туура иштөөсү дайыма талапка туура келиш керек. Андыктан тегүүчү машинанын керек болсо ийнесинин жибине чейин туура тандоо керек. Ошондой эле өз убагында тегүүчү машинанын деталдарын майлап туруу зарыл. Тегүүчү машина заводдон чыкканда эле аны менен кошо иштетүүнүн эрежелери кошо чыгарылат. Бирок ошого карабастан текмечи адам тегүүчү машина менен иштөөнү атайын окуусун окушу керек. Себеби тегүүчүлүк өнөрү да билимди талап кылат. Айрыкча азыркы жаңы чыгып жаткан заманбап тегүүчү машиналар өтө көп функцияларды аткаргандыктан, бул машиналар өтө жогорку билимди талап кылат. Анткени заманбап тегүү машиналар электрондук жабдуулар менен жабдылган. Тегүүчү машинаны суук бөлмөлөрдө, текчеде же пол үстүндө сактаганга болбойт. Себеби ал жерлерде нымдуулук өтө көп болуп, тегүүчү машинанын тез заңдашына алып келет. Ошондуктан муздак эмес жана кургак бөлмөлөрдө сактоо керек.
Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн силер менен тегүүчү машина жөнүндө жана ага кантип кам көрүү жолдору жөнүндө кыскача маалымат алдык. Анда эмесе мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн тегүүчү машина жөнүндө, анын түрлөрү жөнүндө, анын аткарган иштери жөнүндө кошумча маалымат булактарынан окуп келесиңер. Ошондой эле каалоочулар тегүүчү машинанын сүрөтүн тартып мага көрсөтсөңөр болот. Ошондой эле эгерде үйүңөрдө тегүүчү машина болсо жана тегүүчү машинаны колдоно алсаңар, анда өзүңөр бир буюмду тегип кааласаңар аны видеого тартып же сүрөткө тартып мага көрсөтөсүңөр. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.